Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллаху субханала ва таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тааланың үзгілтіксіз рахматы, мерими, хидаяты, нуру, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах субханала ва таала мына ушундай берекелүү құтты күнді атқарған бардық ибадатыңыздарды, анын içinde дуа зикирлерди, Курандарды, баталарды жана жұма намазыңыздарды Аллахым кабыл кылган болсын. Аллах субханала ва таала Кур'ан Каримде: "Я айюхаллазина аману ати'уллаха ва ати'ур расула ва улул амри минкум فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا." Бұл аятта Аллаху субхана ва таала айтат: "О иманду, жүрөгүндө иманы бар мусулмандар, силер дайыма Алла Таалага баш ийгиле. Алла Тааланын жиберген элчисине пайгамбарга Мухаммад пайгамбарга баш ийгиле. Андан кейін силердин башыңарда турган башчыңарга баш ийгиле. Кандай бир маселеде мүшкүл болуп кала турган болсо, анда биринчи силер Курандан, сүннөттөн чыныгы момун мусулман болуп Аллага ишенген болсоңор, кыяматка ишенген болсоңор, мына ошолго кайрылып чечкиле деген Алла Тааланын ылы ыйык сөзү. Башка бир аятта Алла Таала айтат: "Ати Аллаха ва расулаху", силер Аллаху субхана ва таалага баш ийгиле, анын элчисине баш ийгиле. "Вала таназау фатафшалу", жана силер өз ара багы урушуп, талашып, бири-бириңерди жаман көрбөгүлө. Анткени эгер силер урушуп талаша турган болсоңор, Аллага, Алланын элчисине баш ийбесеңер, башчыңарга баш ийбесеңер, фатафшалу, жана силер ийгиликсиз болот жашооңар. Алла Таала берекени алып коет. "Ва тазахаба рихукум", Алла Таала өзүнүн жардамын силерден алып коет. Андан көрө исбиру, силер дайыма сабырдуу болгула. "Инналлаха махас сабирин", Аллаху субхана ва таала дайыма сабырдуулар менен бирге дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туган, бүгүн биз жума баянында кыскача ошол башчыларга баш ийүү жагында мына ушул Алла Тааланын сөздөрүн уктук. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул жаатта айткан кандай сөздөрү бар экендигин көз чаптырып кетели. Чындыгында башчыга баш ийүүнүн дагы эң негизги пайдаларынын бири бул ошол жерде, ошол мамлекетте, ошол коомдо ынтымактын, биримдиктин өнүгүп өсүүнүн, ынтымакта жашап өнүгүп өсүүгө себеп болот экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Ман атаани факат ата Алла", ким мага баш ийген болсо, ал Алла Таалага баш ийген болот дейт. "Ва ман асаани факат асалла", ал эми ким мага баш ийген эмес болсо, демек ал Алла Таалага дагы баш ийбей күнөө кылган болот дейт. Ким мага багы баш ийбей күнөө иш кылган болсо, Аллага күнөө кылган болот. "Ваман ата аламир факат атаани", ал эми ким башчыларга баш ийген болсо, амир деп бул жерде башчы болот, ошо мамлекеттин башчысы болушу мүмкүн. Мына ошондуктан ошол жерде айтылат: ким башчыга баш ийген болсо, ал мага баш ийген болот. "Ваман асаху факат асани", ким эми башчыга багы баш ийген эмес болсо, ал мага баш ийген эмес болот деп пайгамбарыбыз мына ошол хадисинде айтып атат. Ал эми башка бир хадисте, бул хадисте Абу Зар радиаллаху анху риваят кылат: "Мен аябай жакшы көргөн пайгамбарыбыз" дейт, "мага осуят кылды" дейт. Осуят кылганда эмнеде осуят кылды? "Ан асмаа ва ати", угууга, баш ийүүгө. Кимге? Башчыңарга дейт. Эгер ошол башчы багы колу же буту кесилген адам болсо дагы, кул болсо дагы, кандай пенде болбосун, Алланын буйругу менен, Алланын сөзү менен гана башкарып турган болсо, демек ага мен баш ийип турушум керек экен. Мына ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге осуят кылды дейт. Башка бир хадисте Салам ибн Язид пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурайт экен: "Я набийаллах", о Алланын элчиси, биз өзүбүздүн башчыларыбызга баш ийип жашайбыз. Бирок
алар биздин баш ийүүбүздү каалап туруп, бирок биздин кээде акыбызды бербей койсо эмне кылабыз дегенде пайгамбарыбыз анын суроосуна жооп берген жок. Жүзүн башка жака буруп койду, башка иш менен алектенди, башкаларга сүйлөштү. Ал экинчи, үчүнчү жолу сураганда дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдына тартып туруп айтты: ошондой болгон күндө дагы силер аларды уккула, аларга баш ийгиле, анткени ар бир адам өзүнүн мойнундагы нерсеге жообун берет. Силер өзүңөргө жүктөлгөн нерсеге жооп бересиңер, ал эми башчылар дагы өзүнө жүктөлгөн нерсеге эмне кылат? Жооп берет дейт. Ошондон силер бул жерде сабырдуулук кылып аларга баш ийгиле деген сөзүн айтат. Демек, башчы менен, башкаруучу менен жана элдин башкарылгандын ортосундагы мамиле дайыма баягы жардамдашуу, ынтымакта, биргеликте кеңешип, ошол мамлекетти алдыга жылдыруу, өнүктүрүү. Мамлекетте аябай көйгөйлөр көп, социалдык көйгөйлөр бар, саясий көйгөйлөр бар, экономикалык көйгөйлөр бар, канчалаган баягы айыл чарба жагы бар, жумуштар турат. Мына ошолордун баардыгын баягы башкаруучу менен башкарылгандар же болбосо эл ортосунда мамиле кандай кеңешүү, урмат, сый, ушундай болуш керек деп биздин алымдарыбыз айтат экен. Бул нерсени биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнөн да жыйынтык катары чыгара алабыз. Пайгамбарыбыз күндөрдүн бир күнүндө айтат: "Ала ухбирукум би хияри умараикум ва ширарихим." Мен силерге айтайынбы, кандай башчылар жакшы, кандай башчылар жаман деп. Алардын жакшылары деди: "Тухиббунахум", силер аларды жакшы көргөн болсоңор, алар дагы силерди жакшы көргөн болсо, силер ал башчыңарга дайыма бата дуа тилек кылып турган болсоңор, алар дагы силерге бата дуа тилек кылып турган болсо дейт. Мисалы, жакшы көрүп, мына ошол башчыларга силер дуа кылсаңар дейт. Аллахым ошол башчыбызга ден соолук берсин, ишине ийгилик берсин, элдин кызматында болгондуктан Алла Таала чечимдерине береке, ийгилик берсин деп дайыма бата кылат дейт. Эгер ошондой бата кылып баш ийип жашасаңар, ал башчыңар дагы силерге не кылат дейт? Өзүнүн бата дуасын кылат дейт. Ал эми жаман башчылар дейт: силер аларды жаман көргөн болсоңор, алар дагы силерди жаман көрсө, силер аларга наалат айтсаңар, алар деле силерге наалат айтат дейт. Мына ошондуктан дайыма биздин динибизде, мусулманчылыкта баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошондой көрсөткөн көрсөтмөсү менен, ошондой хадистерин окуп туруп, биз өзүбүздүн жумушубузду аткарган болсок, жооптуу иште болобузбу, же бир башкарылган тарапта болобузбу, үйдөгү мисалы жооптуу иштер бар, үй бүлө карагандагы, бир мекемени башкаргандагы, мына ошол жерлердин баардыгында биз колдон келишинче баягы ырайымдуулук, мээримдүүлүк жана иш билги менен иш алып барсак аябай жакшы болот экен. Анас ибн Малик радиаллаху анхунан риваят кылган хадисте Анас ибн Малик айтат: "Амарана акабирна мин асхаби Мухаммад." Пайгамбарыбыздын чоң сахабалары бизге айтты дейт. Ушундай буйурду дейт. Пайгамбарыбыздан алган таалиминин негизинде айтты дейт: "Алла насубба умараана." Биз амирлерибизди, башчыларыбызды такыр сөкпөгөнгө буйурду дейт. Жаман сүйлөбөгөнгө буйурду. "Вала нагушшахум вала наасихим." Аларды алдабаганга, алардан баш ийүүндөн кайтпаганга, дайыма баш ийип турганга буйурду дейт. Жана дайыма таква болгонго. Таква дегенде жашоодо таква болуу, арамдан алыс болуу, алар жөнүндө жаман сүйлөбөө. Онасбир, жана биз дайыма сабырдуулук менен мамиле кылууга бизди буйурду деп Анас ибн Малик мына ошол сахабалардын сөзүн бизге ушундай жеткирип жатат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында мамлекеттин иши деле оңой эмес. Мына ошондон баарыбыз ошол мамлекетибизде тынчтык болуу үчүн, өнүп өсүү үчүн ошо бир башчыбызга баш ийип, баарыбыз кол кабыш кылып алдыга жылдырган болсок, бул биздин азыркы жашап аткан заманыбыз жана келечек муундун дагы биз камын көргөн болот экенбиз. Демек, жапатырмак баарыбыз ошол мамлекетибиздин гана түйшүгүн ойлоп, ошол мүшкүлдөрүн чечип, жашоону жакшыртууга дайыма аракет кылышыбыз керек экен. Фудайль ибн Айят деген алым аулия өткөн. Ал өзүнүн сөзүндө мындай деп айтат: "Лау анна ли даватун мустажабатун ма жаалтуха илля фи султан." Караңыз, бул алым айтат, бул аябай илимдүү, факих алымдардан. Ал айтат: "Эгер менин бир кабыл
сөзсүз кабыл боло турган дуам болгондо мен ошол батамды падышага, башчыга кылат элем дейт. Мына ошондо анан алынан сурашат. Ушул сөзүңүздү бизге ачыктап бериңизчи, жакшы түшүнбөй калдык деп айтышканда мындай деп айтат. Иза жаалтуха фи нафси лам таудуни. Эгер мен ал батам чыныгы кабыл болошун билип туруп өзүмө кылган болсом, ал менин өзүм үчүн эле болуп калат. Башкага пайдасы тийбей калышы мүмкүн. Ал менин гана пайдам болот. Ва из жаалтуха фи султанин. Ал эми мен ушул бата дуамды падышага кылган болсом, башчыбызга кылган болсом, ошол дуа бата тилек мен Алла Таала ага хидаят берип, туура жол берип, ишине ийгилик берип, берекелерди берген болсо, анын артынан коом дагы, мамлекет дагы оңолуп калмак деп өзүнү ойлогондон мурда өзгөнү, коомду ойлогон мына ушул Фудайл ибн Айяддын, алым аулиянын сөзү. Башка бир хадисте, бул хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Убада ибн Самит радиаллаху анху сахабасынан келет. Бул айтат, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сөз бердик дейт. Ант бердик дейт. Эмне кылганга айтпедик? Аля-сам'i ва та'a. Биз сизди дайыма угабыз, биз сизге дайыма баш ийебиз. Ва фи маншатина ва макрахина ва усрина ва юсрина дейт. Биз кубанып турабызбы, курсан болобузбу, ачка болобузбу, ток болобузбу, колубузда бар болобу, жок болобу, багы аябай бир шамдагай болуп турабызбы, жаман көрүп турабызбы, жакшы көрөбүзбү, жокпу, айырмасы жок дейт. Биз ушулардын бардыгы кандай абалда болбосун пайгамбарга баш ийүүгө сөз бердик дейт. Валла нуназал амра ахлаху. Ошондой эле биз каршы чыкпастан баш ийип жашайбыз, эгер эле ошол башчыларыбыз дейт бизди ачык бир айкын күфүрлукка же динден чыгууга буйрган эмес эле болгон болсо дейт. Демек, бакы динден чыгууга же диндеги бир ишти тыюуга же дин кармануусун токтотууга же динден кайтууга эле буйрган эмес болсо, демек мына ошол жерде биз сөзсүз түрдө башчыга баш ийибиз керек деген жыйынтык мына ушул сахабанын сөзүнөн чыгып турат. Ибн Аббас радиаллаху анху өз хадисинде айтат, бул хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман ра'a мин амирихи шай'ан якраху." Ким өзүнүн башчысынан бир жакшы эмес көргөн нерсеси пайда болуп калса, ага сабыр кылсын дейт. Файна лайса ахадин юфариqu жамаата шибран. Анткени эч ким бул жамааттан бир карышта чыкпаш керек. Эгер ким жамааттан бир карыш болсо дагы четтеп кеткен болсо, анда ал жахили дордогу өлүм менен өлгөн болот дейт. Же исламга чейинки дордогу өлүм менен өлгөн болот деген мына ошондой катуу бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөз бар. Демек, бул пайгамбарыбыздын айткан сөзүндө биз ошол бир жамаат болуп, же болбосо бир коом, бир мамлекет, бир башчыга баш ийген болсо, эгер ал жерден чыгып кеткен болсо, же шариатка туура эмес иштерди аткарып чыгып кеткен болсо, ал жерде береке жок болуп калат. Ал адамдын жашоосунда дагы береке жок болуп кала тургандыгын пайгамбарыбыз мына ошол хадисте бизге баяндап берип жатат. Мына ошондон имам Навави өзүнүн сөзүндө айтат: "Ажма'ал улама аля вужубу та'ати ва ли'ламир фи гайри ма'сиятин" дейт. Мындайча айтканда, бардык аалымдар падышаларга, башчыга баш ийүүнү буйурду, эгер алар күнөө ишке эле буйурган эмес болсо дейт. Ал эми имам Тахави болсо, биз мына ошол баары ошо имам Тахавинин акыйда китебин дайыма окуйбуз, мына ошол жолдо жүрөбүз. Мына ошол имам Тахавинин акыйдасында мындай айткан сөз бар экен: "Вала нару хуруджа ала аиммати улати умурина." Биз эч качан бизди башкарып аткан башчыларга каршы чыкпайбыз. Ва инжару, алар кээ бир маселелерде багы туура эмес иш кылып койсо дагы, зулумдук кылса дагы каршы чыкпайбыз. Вала наду алейхим, аларга эч качан каршы тескери бата кылбайбыз. Вала нанза ядан мин таатихим, аларга баш ийүүнү токтотпойбуз. Ва нара таатухум мин таатилла, башчыга баш ийүүнү Аллага баш ийүү деп билебиз. Жана ал баш ийүү бул парз. Мына ошондуктан эгер алар багы күнөө ишке эле буйрган эмес болсо, демек биз аларга баш ие беребиз. Ва над'улахум бис-салахи вал муафа, дайыма биз өзүбүздүн башчыларыбызга эмне кылабыз дейт, бата кылабыз, дуа кылабыз. Алла Таала аларга ден соолук берсин, жана алардын ишине ийгилик берсин деп дайыма
аларга бата кылабыз дейт имам Тахави өзүнүн ушул Акида Тахави деген китебинде. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана Алла Тааланын сөзүндөгү Аллага, Алланын элчисине баш чыңарга баш ийгиле деген, андан кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир канча сөздөрүн айтып өттүк, башчыларга баш ийүү жаатында. Демек, мына ушулардын баары мамлекеттеги тынчтык, туруктуулук, токчулук, өнүгүү, ынтымак, достук, биримдик болуу үчүн. Мына ошол баары бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, мына ошол жерде мамлекет башчысы дагы иштей алат, көптөгөн баягы ийгиликтерге жете алат, баардыгы кол кабыш кылып, ошол мамлекеттин өнүгүп өсүүсүнө жакшы бир салым кошо алат экен. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат экен: ахлул жаннати салас. Ушул 3 адам бейишке кирет дейт. Биринчиси зу султанын мукситин муаффикин. Падыша адилеттүү болсо, жана иши ийгиликтүү болсо, жана ражулун рахимун, өтө райымдуу, жүрөгү жумшак, ар бир мусулманга жакынына жакшы мамиле кылган мусулман адам. Андан кийин ва афифун мутааффифин зу иял, көп баласы болсо дагы, колунда бир аз акчасы жок болсо дагы, жашоосу жупуну болсо дагы, ошого канаат кылып, эч нерсеге арызданбай жашаган адам дейт. Мына ушул үчөөгө бейишке кирет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтып атат. Ал эми Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллу дейт. 7 түрдүү адамды Аллаху субхана ва таала кыяматта эсеп китеп болгондо, баарыбыз билебиз, кыямат болгондо ар бир адам Алла Тааланын алдында эсеп китеп бергени барат. Мына ошол жерде эч кандай көлөкө болбойт экен. Болгону күн болот, ар бир адам өзүнүн амалдарына жараша ошол жерде турушат. Мына ошол жерде ошол 7 сапатка ээ болгон адамды Алла Таала өз көлөкөсүнө алат дейт. Мына ошолордун эң алгачкысыны бул жерде пайгамбарыбыз айтат: имамун адил дейт. Адилеттүү имам, адилеттүү падыша, адилеттүү башчы деп айтат. Мына ошол өзүнүн кол астагына райымдуулук, мээримдүүлүк менен мамиле кылган, ошол эле учурда ошол өнүгүүгө, тынчтыкты бекемдөөгө өз салымын кошкон болсо, мына ошол падышандагы мына ошол жакшы Алла Тааланын рахматына, мээримине бөлөнөт дейт. Экинчиси, бир жаш жигит же кыз Алла Таала жолунда ибадат кылып чоңойгон болсо дейт. Үчүнчүсү, бир адамдын жүрөгү дайыма мечитке байланып турган болсо дейт. Жана 2 киши бири-бирин аябай жакшы көргөн болсо, чогулганы дайыма Алла үчүн болгон болсо. Жана бир күнөө иш кылардан алдында, кой мен Алладан корком деп туруп күнөө ишти кылбай койгон адам. Жана оң колу берген садаканы сол колу бербеген адам. Андан кийин Алла Тааланы эстеп туруп көзүнөн жаш чыгып кеткен адам. Мына ошоларды Алла Таала өз рахматына, көлөкөсүнө, мээримине алат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бул башчылык иште эле өзүнчө бир жоопкерчиликтүү. Мисалы, мамлекеттин башчысы ал мамлекетке жооптуу болот. Бир мекеменин башчысы мекемеге жооптуу болот. Үй бүлөнүн атасы ошо үй бүлөсүнө башчы болот, жооптуу болот. Демек, биз бул жерден жоопкерчиликти сезишибиз керек. Мына ошол жоопкерчилик өтө бийик болгондуктан Аллаху субхана ва таала баш ийгиле, мына ошондой ынтымак, береке болот деген ошондой бир көрсөтмөлөрүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн насааттарын айтып атат. Колдон келишинче биз мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн насааттары менен, осуяттары менен жашаганга аракет кылалы. Жараткан Аллаху субхана ва таала ар бирибизге мына ушул Кыргызстан мамлекетибизге жакшы жагга өнүгүүгө салым кошкон адамдардын катарына кошкон болсун. Жараткан Аллаху субхана ва таала мына ушул иштерибиз менен, кылган амалдарыбыз менен, кошкон салымыбыз менен Алла Таала бардык амалдарыбызды, иштерибизди кабыл кылып, өзүнүн түбөлүктүү бейишинен орун берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, дагы бир жолу жума күнүңүздөр куттуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.